жерде бизнес центрдин офисинде столовыйында иштейм. Ошол жерде иштеп жүрүп Сахаровага барып баягындай медицинский справка алыш керек экен, ошондой баягы зеленый карточканы алыш керек экен. Ушундай алабыз деп Сахаровага барып өтүп келдик. Кийин продление еще кийинки жылы продление кыла турган мезгилде запрет кылып коюптур. Мен билген жокмун. Уже олар март айында февралда баргам. Ошо менен олар мени милициялар кармап кетти. Ошол жерден сразу эле паспортун бербей элечи. Анан мен билген жокмун, түшүнгөн жокмун. Кийин олар милициялар айтты, бизге мынча сумманы алып келип берсең биз кое беребиз дешти. 15 000 акча берип, обычно эле олорго кадимкидей эле берип чыгып кеттим. Мен кагаз бумажканы берген, мен ого деле карабайм, өзүм орусчаны жакшы билбеген үчүн. Кетип калам да, кийин уже 2-3 айдан кийин милиция кармап калып, анан кийин ошолор айтты, запрет кылып коюптур депчи. Анан кийин ошодон кийин Артемду ошо бирөөлөр аркылуу угуп, квартирадан бирөөлөр аркылуу угуп, Артемго келип соглашение түзүп кеткенбиз. Кийин Артем бизге чыгарып берди, Кудай кааласа. Аллага шүгүр. Ушунча мен канча кыйналып, жалат болуп, ушу эми Кыргызстаныбызда азыр бир аз эртерээк иштеп алсам бекен деп ойлонот эле. Артемго рахмат.